Бул азыркы биздин президентибиздин азыр ошондой кадамга барып атканын туура деп эсептесек болот. Биздин өлкө кичинекей, компактный, санынан сапатын өтөйүн деген максат болсо керек. Анан бул жерде баардык министерстволор, баардык бийликтин бутактарына айтылган экен. Анан эми бул жерде карап көрүш керек да. Менин оюм боюнча кээ бир министерстволорду байкаш керек да кыскартуу маселесинде. Менин оюм боюнча ички иштер министрин муну көп кыскартканда болбойт. Ошол кыскарт десе, мына 30% кыскарттык деп биз практикада көрүп жүрбөйбүзбү? Аппарат эмес эле целый министерствонун структурасында кыскартып коет дагы. Биз мына баланчага кыскарттык деп коет. Мына ар бир министр аппаратында канча көп болсо, ошончолук өзүн комфортно сезишет алар. Ошончолук өзүлөрүн кандай бир маанилүү, өзүнчө бир кандайдыр бир өзүлөрүнүн биздин министерство, чоң министерство момунча аппаратым бар деп эсептейт да. Президенттин жарлыгында жазылып калыптыр, бүт эле 30% деп коюптур да. Анан ошон үчүн кээ бир министерствосунун аппараттарын балким 15%, балким 20%. А кээ бир министерствону мүмкүн 30тан да көбүрөөк кыскартып коюшка мүмкүн болушу керек. Анан эми мен айтайын дегеним, андан көрө Акаев да ошону айтып келген, Бакиев да ошону айтып келген, Атамбаев да ошону айтып келген, Сооронбай да ошону айтып келген. Биз кенедей республикага көп тепкичтүү бийликтин кереги жок. Эң чоң кыскартуу мына областтарды, Баткенди сөзсүз ташташ керек, Нарынды байкап көрүш керек. Анан калган областтардын баарын керек болсо жоюш керек. Анан жоюп туруп райондорду бириктириш керек. Ошондо эң эле көп бюджеттик орундар бошойт дагы, көп эконом болот. Мисалга эле Айыл чарба министрлигин алалы. Олчойгон чоң аппараты бар. Мурдагы Союздун учурунда бардык мүлк, колхоз совхоздордун мүлкү бардыгы мамлекетке караштуу болуп турганда ошондой чоң министрлик кереги бар эле. Азыркы учурда жердин баары жеке менчикте. Айыл чарбасынын баардыгы жеке менчикте. Анан бул жерде момунчалык чоң аппараттагылар отуруп, булар статистика жыйнагандан башка мындай чоң жумуш кылбайт деп сынгалып атышпайбы? Айыл чарба министрин момундай тартипте койбош керек. Мына биз айыл өкмөт деп атабызбы? Айыл өкмөт деген эмне? Бул айыл чарбасы. Айыл өкмөтүн баягы өзүн өзү жергиликтүү башкаруу деп атабыз. Хотя айыл өкмөтүндө дагы примерно бир 30-40% мамлекеттин а жерде немеси бар, функциясы бар. Так, айыл өкмөтү же болбосо муниципальный эмес, же болбосо мамлекеттик эмес, ортосунда болуп атат да. Вот ошон үчүн айыл өкмөтүн менен айыл чарба министринин экөөнү кандайдыр бир байланыш жасаш керек. Айыл өкмөтүнө министрдин, айыл чарба министринин таасири жок болгондон кийин айыл өкмөтү айыл чарбасына көңүл бура албай атат да. Такыр бура албай атат. Айыл чарба министрин ушул бойдон таштоого болбойт эч качан. Мисалга азыр айыл чарба министри өзүң көрүп атпайсыңбы? Бул статис. Ар бир районго звонить этет, район ар бир айыл өкмөтүнө звонить этет. Анын чындыгын билген да киши жок. Айыл өкмөттөрүн айыл чарба менен байланыштырыш керек, айыл чарба министрисин. Болбосо сен айтып атасың, туура айтып атасың, айыл чарба министрисинин ушундай кереги деле жок болуп эсептелет да. Анын үстүнө санарип технологиялар дүркүрөп өнүгүп аткан азыркы заманда мурдага караганда башкаруу жеңил, ыкчам да болуп калбадыбы? Мисалы үчүн тогустурууга мурдагыдай чакырып келип, же болбосо ал жака барып, анан отчетун алып, анчалык чоң ооруга келишлик машакаттын да кереги жок болуп калды. Азыр көз ачтынгуча жанагындай интернет каналдар аркылуу так эмне керектүү маалыматтын баарын алса болот. Мынчалык көп адамды кармагандан көрөк, ошончо көп жумушту аткара турган жанагындай технологияларды ишке киргизиш керек да. Экөөбүздүн оюбуз бирден чыгып атат да. Азыр туура айтасың. Азыр борборго отуруп алып, ар биринин кыймылын көрүп атасың, кандай жасалганын. Мисалы бир курулушчунун тиги дубалды кандай курганын, же сарайды кантип куруп атканын, же жерди кандай айдаганын, кандай сепкенин үрөндү колу менен көргөзө турган болду мына. Ошентип азыр ошондой байланыш каражаты, интернет, жанагындай видео материалдар, вот телефонуң менен эле баарын көрүп кое турган болгондон кийин жанагынча структуранын кереги жок да. Колдоочусу жок, же болбосо жогору жакта тааныш билиши жоктордуга мисалы үчүн сен кыскардың деп эле ушундай дагы жол менен бөркал десе башалган дагы мындай аракеттер болот да, азыр болбой койбойт. Мен ойлойм да, ушу кадровый службадан дагы алабы комиссия түзүлсө дейм да мен. Бир президенттин алдында абдан бир жакшы такшалган, кадрлар туура чечип жүргөн, анан эч кимге мындай кошомат кылбаган, ошондой бир кишилерден комиссия түзсө, коомчулуктан, анан жанагы тиги өкмөттүк эмес уюмдардан, анан өзүнүн аппаратынан, жана башка юристтерден ошентип келип бир
компактный комиссия түзүп, анан ошол сокращение жасаса да, анан тууганчылык деген балакет бар да Кыргызда. Бул министр мына бирок ар бир министерство келгенде эле сразу эле жетет, үйүнө жетет, болбосо айттырат, тиги күйөө баласын алсын атасыңар. Тиги кайнысын алсын. Тиги өкүл баласы бар эмеспи, слушай, так? Ошону алсын дейт да. Кыргызда ушундай бир, бизде ушундай бар да, чиркешкен нерсе бар. Анан алып келип койгон. Алып келип койгондон кийин ал кайра кетиргиси келбейт. Эптеп бир жерге бир коңулга кармап алып калыш керек. Ошондо министрге да нааразылык болот, президентке да нааразылык болот. Мына муну байкаган жок. Мына министр анан арыз көбөйөт. Вот ошон үчүн министр чечкен жок. Министр принимал участие. Вот мына комиссия чечкендей деп туруп, ошол комиссия түзсө, ошо комиссия болуп жалпы каралса жакшы.